Өзүңөр фамилияңыздарды айтып туруп неметсеңиздер макулбу? Саламатсыздарбы? Буранов Талайбек Рахматуллаевич, Ички иштер министрлигинин укуктук камсыздоо башкармалыгынын башкы инспектору болуп иштейм. Биздин позиция жалпысынан прокуратура органдары айтып өткөндөй позицияны колдойбуз негизинен. Анан бизден толуктоо катары айтып кетсем, бизге белгилүү болгондой жанагы убакыт деп атышпайбы, убакыт четтетүү боюнча токтом чыккандан кийин закон ченеминин негизинде 29-берененин негизинде бизге тиешелүү закону. 3 ай өткөндөн кийин биз ал кызматкерди, четтетилген кызматкерди распоряжение кылабыз кадр кармагына алып туруп, андан ошол кылмыш иши бүткөнгө чейин кадрлар кармагында турат да. Анан экинчи суроо жанагы акчалай жагы. Бул жерде бизде ДСП катары бизде токтом бар. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан чыккан токтом бар. Ошол токтомдун негизинде четтетилген кызматкерге бул 2 ай 50%-тен айлык майнасын берилет. Ошол жагы социалдык жактан корголгон бизде. Вот мен толуктоом ошол болчу. Башка суроо болсо.